Салам достор, Асад Production YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, күйөрмандары, биз сиздерге учурда тартып жаткан Love Is аталыштагы мелодрама жанрындагы кино тасмабызды Бирден бир эң чоң максатыбыз кыргыз киносундагы жанрды алмаштыралы деген жакшы үмүтүбүз бар да. Себеп дегенде өзүңөр билгендей эле кыргыз киносунда көбүнчө басым комедия кинолорго басым жазылат. Анан бизде деле мелодрама жанрындагы фильм тартса болот турбайбы деген жакшы үмүт менен мелодрама жанрын тандап алганыбыздын себеби ушул да. Эми аракет кылып тартыласың негизи киного. Бирок ошону бияктагы көрүүчү көрүп жактырса, сонун аткарыптыр деп анан ошол көрүп аткан мени эми ырчы катары тааныйт да барды Айпери Кубик кызы. Мен көргөндөн кийин Айпери Кубик кызы эмес, чынында Бегимай деп калса, бул бир ийгиликке жетишкендик деп ойлойм да. Кастингге келип эле анан ушундай жеңил ойлуу кыздын ойнойсуң, Аделя каарманың түшүндүрүп беришти. Биринчи баягы ойлонуп көрүп, мен деле жашоодо мындай кыздарды көрүп жүргөм да. Бирок мен өзүмдүн характериме туура келбеди. Ошо Аделяны ролчу. Экөөбүз эки башка адам экенбиз да, аябайчы. Кичине оорчулук жаратты мага бул ролду ойногондо. Бирок баягы ушунча команданы мага ишенип мени чакырып атышса деп, анан баягы ошо эмне кылсам дагы ушуну аткарышым керек деген ойго келдим да. Кино буюрса жакшы жүрүп атат. Технический команда колдон келишинче кээ биринде 24 саат иштеп атабыз, кээ биринде 12 саат иштеп атабыз. Суук дебей, ысык дебей өтө жакшы иштеп атабыз. Анан буюрса бир жакшы тасма болот деген үмүттөбүз. Эми кыйынчылык кино дегендей кыйынчылыктар бар кичине, бирок өзүңүн жакшы көргөн нерсеңди кылсаң, кыйынчылыгына дагы, жакшылыгына да чыдайсың дегендейчи. Режиссер жарайт деп айтмайынча, өзүбүзгө да жакмайынча тарта беребиз. Анткени бул ар бир кадр оператордун эмеси дейм да. Жүзү деп ойлойм. Начар болуп калса, жаман тартылыптыр дейм. Сөз бизге эле тиет да. Кинодо буюрса негизги каармандардын бирөөсүнүн ролун ойноп атам.
канчалык деңгээлде жеткиребим эми кино чыкканда көрөсүздөр. Бүгін біз киноның ақырғы эпизодын тарттабыз. Кинодағы ақырғы эпизод бұл. Бүгін чечилет, ким киминен калат, ким кимди тандайт. Даярбыз. Болбойсуңар, мына буту калтырып атат. Sen yüzme kalan gidiyorsun. 18 yaşta bir kız, 25 yaşta bir kız. Sen baştan bak. Ne acele? Kantu ilo atas. Toko ismi. Kino kандай болуп атат? Kantu ilo atas. Кино сон болуп атат. Бул сон нерсе да. Эмоцияны дароо өзгөртүү. Кайф өзүнчө элечи. Рахат. Мен төрөшүм керек. Айда! Таксист! İlyas? Stop, снято. İlyas'ı gördük. Kino kандай болуп атат? Кино жакшы болуп атат. Да. Мага эч бир кош болгон образды аткарып атам. Да. Бул образды аткарыш үчүн дагы Айпереже көп нерсени үйрөтүп атат. Анткени ал эне болгондо калтай басышың керек, мынтип басышың керек деп. Мен болбосо эле ичимде жок нерсе деле деп чыркап. Буюрса баардыгыңыздарды Love Is тасмасына чакырабыз. Буюрса жакшы кино болот деген ойдомун. Ийги каалайм. Саламатсыздарбы? Мен атым Дилбара. Бул Love Is кино тасмасында мен гримермун. Азыр болсо биздин карманыбыз Ильяздын чачын алып атам. Себеби мурдакы эпизоддордо чачы кыска болчу. Ошон үчүн кайрадан кыскартып атабыз. Үмүт кылабыз, өтө необычный кино болот.
буюрса элге жагат деп ойлойбуз. Аз калды буюрса жалпы көрөрмандарга, бир туугандарыбызга ушул экил жакшы өзүбүз ойлогон, өзүбүз калаган мелодрама жанрындагы фильмди буюрса элге тартуу кылабыз. Начали. Let's all dance and make it shine. I want to escape this crazy life. Yeah. Let me go this way to the end my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Let's all dance and make it shine. Так. Ага. Начали. 5 марттан баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында мелодрамасын көрүңүздөр.